Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен жан дүйнөнүн тынчтыгы деген эмне деген теманын алкагында маек кургубуз келип турат. Жан дүйнөнүн тынчтыгы деген эмне? Жан дүйнөнүн тынчтыгы жана гармониялуулук деген бул биздин бактылуу жашоонун жана бактылуулуктун негизги шарты болуп эсептелет. Башкача айтканда, ошол бактылуулукка жана бактылуу жашоого, жеңил жашоого болгон негизги ачкыч болуп эсептелет. Эгерде биз жан дүйнөгүбүздүн тынчтыгын жоготуп койсок, анда тескерисинче өзүбүзгө болгон ишенүү сезиминин деңгээли төмөндөйт дагы, адамда дискомфорт деген абал пайда болот. Эгерде ошол учурда биз кандайдыр бир чоң иштерди өзүбүзгө пландаштырып алган болсок, мына ушул абалда адам аткара турган болсо, ал иштин жыйынтыктары бир канча төмөн жыйынтыктарга ээ болушу мүмкүн экен. Көпчүлүк адамдар жан дүйнөнүн тынчтыгы дегенде адамдын жалкоолугун же болбосо апатия деген түшүнүктөр менен мындай алмаштырып же ошолорду бир нерсе катары карап коюшуп, чаташууларды жасап коет да. Бирок бул нерсе бардыгы эки башка нерсе. Ар бири өзүнчө бир түшүнүктөрдү талап кыла турган түшүнүктөр болуп эсептелет да. Жан дүйнөнүн тынчтыгы үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Сиз кайсы учурда өзүңүздү жакшы рахат ала аласыз? Ар ким бул нерсеге ар кандайча карашы мүмкүн. Кимдир бирөө өзүнүн жанын тынчтандырышы мүмкүн музыка угуу менен, же болбосо өзүнө жаккан китептерди окуу менен. Кээ бир адамдар саякатка чыкканда өзүнүн жан дүйнөсүнө ошол тынчтанууну орнута алышы мүмкүн. Кимдир бирөө айланганда же кимдир бирөө менен баарлашканда же жумуштан кандайдыр бир өргүү алган учурда жан дүйнөсү тынчтанышы мүмкүн экен. Эгерде сизге кайсы жол жакса, сиз ошол өзүңүздүн каалооңузга жараша, сизге пайда берүү деңгээлине жараша ошол жолдорду тандап алсаңыз болот. Бизде ошондой тынчтык өкүм сүрүү үчүн эң биринчи биз терс эмоцияларыбызды, терс ойлорубузду жоготушубуз керек экен. Терс ойлор, терс эмоциялар жан дүйнөнүн тынчсыздануусуна болгон негизги бул карама каршы нерсе болуп эсептелет. Ошондуктан дайыма позитивдүү ойлогонго аракет кылыңыз. Ойлоруңуздун жакшы жактарын, пландарыңыздын жакшы жактарыны ойлогонго аракет кылышыңыз керек. Жан дүйнөңүз тынч болуш үчүн биз канчалык өзүбүзгө терс эмоцияларды алып келсек, ошончолук биздин жаныбыз кыйналат. Жаман нерселерди ойлогонуңуз сайын жаман эмоциялар, түшүнүктөр пайда болот дагы, ал сиздин жан дүйнөңүздүн тынчын ала баштайт. Ошондуктан мүмкүн болушунча позитивдүү нерселерди ойлошуңуз керек, өзүңүзгө жаккан нерселерди. Дагы бир нерсе, сиз өзүңүзгө жан дүйнөңүзгө тынчтык орнотуу үчүн жашооңузду ачык краскалар менен, ачык боектор менен көбүрөөк болууга, ошол ачык боектогу иш-аракеттер менен жашооңузга киргизүүгө аракет кылышыңыз керек. Бул албетте сизге оң таасирлерин тийгизет. Ошондой эле жан дүйнөңүз тынч абалда болуш үчүн сиз дүйнөнү жана өзүңүздү, айлана чөйрөдөгүлөрдү кандай болсо ошондой кабыл алышыңыз керек. Өзүңүздү дагы, айлана чөйрөдөгү жакындарыңызды, коомчулукту, ар биринин өзүнүн жетишкендиктери менен жана ошолордун кемчиликтери менен кошо кабыл алууга үйрөнүшүңүз керек. Ошондуктан урматтуу теле көрүүчүлөр, дайыма менин айтарым, позитивдүү ойлоңуз, ички сезимдериңизди жакшы сезимдер менен толтурганга аракет кылыңыз, жакшы нерселер менен көбүрөөк алек болуңуз.